айдоочу күбөлүк боюнча азыр 10 ай окусун биз деп атабыз, туурабы? 10 ай. Жаш биздин жарандар мындай жазып атышат да, 10 ай өтө көп. Башка өлкөлөргө мындай салыштырма кылганда 3 ай Японияда, Америкада андан кыска, Грузиядан кыскараак мөөнөттөр. Биз ушундай кылсак, көбүнчөсү Казакстанга же Өзбекстанга кетип ошол жерде окуп келишет. Биз тескерисинче туризмди, башка өлкөлөрдүн туризмди өнүктүрүп атабыз да. Ушундай эле болуп калат да. Кымбат айдоочу күбөлүк болуп калса, башка өлкөлөргө барып ошол жерде окушат. Көбүнчө жаштар жумушсуз калат. Биз ошого алып барып атабыз да. Игерек болсо бир күнү жаштар туруп алып чыгат, алар айтат ушуну. Дастан Алабаевич, сиздин жогоруда белгилеген сурооңуздарга уруксат берсеңиз жооп берип кетейин. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин тарабынан ошо Б жана С категорияларына окутуу боюнча атайын стандарттар, мамлекеттик стандарттар бекитилген. Ошонун алкагында Б категориясы боюнча сиз туура белгилеп кеттиңиз, 10 ай окуу мөөнөтү көрсөтүлгөн. С категориясы боюнча 12 ай мөөнөтү көрсөтүлгөн. Азыркы убакта ведомство аралык жумушчу тобунун кызматкерлери, адистери тарабынан бул жакта азыр окуу пландары каралууда. Ошонун алкагында тиешелүү теория жагынан жана практика жагынан сабактардын сааты жана тизмеси белгиленүүдө. Эми бул туура эмес, мен айттым го, башка өлкөлөргө барып окушат анда. Жаштарга бир топ эле силер тоскоолдуктарды кылып атасыңар, жумушсуздук пайда болот. Анан дагы суроо. Азыр бозону ичкенде же кымызды ичип алса, промилле чыгат да сразу. Как будто мас болгондой ушундай чыгат, туурабы? Экспертизадан. Бул жерде дагы экспертизадан көрсөтүлөт, потому что ал жерде дагы кандайдыр эмелери бар. Ошон үчүн промилле боюнча дагы көрсөтпөйлүбү? Эми ал боюнча биз карап чыгалы. Давайте карап чыгайлы. Чоң проблема да. Бозону ичип, бирок бозо дагы кээде алкоголдордун да күчтүү болуп кеткен учурлар бар. Аны дагы карап ойлонуш керек.